Кутмандуу күнүңөр менен. Бүгүнкү сабакты Өзгөн районунун Куршап айылындагы Ленин атындагы орто мектебинин мугалими Ботоева Айзада Туратбековна өтүп берет. Бүгүнкү сабагыбыз кыргыз тили жана окуу сабагы. Орус мектептер үчүн 3-класс. Саламатсыңарбы, менин сүйүктүү окуучуларым? Чын жүрөктөн сүйүнүп, саламдашып алалы, кыргыз тилин сыйлаган, сагындым силердей балдарды. Бүгүнкү сабактын темасы жыл мезгилдери. Сабактын максаты менен таанышып алалы. Өз алдынча суроо түзүп, аларга жооп берүү. Сүйлөмдүн айтылыш максатына карата түрлөрүн көрсөтүп берүү. Кайсы мезгил болсо, ал керемет экендигин баамдап, Кыргызстандагы жыл мезгилдеринин өзгөчөлүктөрүн түшүнүп алуу. Сүрөт боюнча сүйлөм түзүп, суроолорго жооп берүү. Текстти окуп, маанисин түшүнүп алуу. Кана эмесе балдар, бизге сүрөт берилген. Бул сүрөт 4 бөлүктөн турат. Ар бир бөлүктө үйлөр бирдей, бирок айырмачылыгы бар. Азыр бул айырмачылыкты биз табууга аракет кылабыз. Кана, биринчи үйдө эмне болуп? Айлана кандай? Айлана аппак кар. Аппак кар. Эмнени көрүп турасыңар? Кар кишини. Кар киши эмнеден жасалат? Кардан. Демек, аябай күн суук, айлана аппак кар. Экинчи сүрөттө ушул эле үй, ушул эле айлана. Эмнеде өзгөрүү бар? Карлар эрий баштаган, туура. Жерлер карая баштаган. Күн жылуу боло баштаган. Азаматтар. Үчүнчү сүрөттө айлана жап-жашыл. Күн аябай ысык. Азаматтар, туура. 4-сүрөттө эмнени байкадыңар? Айлана кандай? Айлана сары түскө боелгон. Дарактын жалбырактарынын түсү кандай? Сары. Эмне боло баштаптыр? Түшө баштаптыр, Азаматтар, туура. Демек, балдар, биз бул сүрөттө кандай жыйынтык чыгарабыз? Ойлонгулачы. Демек, балдар, бир жылда канча мезгил бар экен? 4 мезгил. Кандай? Кыш, жаз, жай, күз. Азаматтар, туура таптыңар. Эми балдар, өзүңөрдүн китебиңердин 155-бетин ачкыла. Ачтыңарбы? Анда дептериңерди дагы ачып, бүгүнкү числону туура, сулуу кылып жазгыла. Числону жазып бүттүңөрбү? Анда жыл мезгилдери деп тема коебуз. Биринчи көнүгүү. Сүрөт боюнча мезгилдерди эстегиле. Балдар, кана сүрөт боюнча мен силерге табышмак айтып берейин. Биринчи сүрөттү карагыла. Күн узарып, кар эрип, бай чечекей толчу эле. Жылгалардан суу аккан, бул кай кезде болчу эле? Бул кайсы мезгил экен? Карагыла. Жалбырактын түсү кандай? Жашыл болуп турат, Кайсы мезгилде жалбырактар жашыл болуп чыга баштайт? Жаз. Туура, азаматтар. Эми экинчи сүрөткө көңүл бөлгүлө. Эгин бышып күн ысып, гүлдү ары сорчу эле. Мөмөлөр бышып жетилген. Бул кай кезде болчу эле? Карагыла, күн аябай ысып турат. Бул кайсы мезгил? Жай. Туура. Үчүнчү сүрөткө көңүл бурабыз. Жамгыр жаап, жер суунун жалбырактары соолчу эле. Талаалар бушуп мал жайган. Бул кай кезде болчу эле?
Жалбырактар саргайган балдар, соолуп түшө баштаган дейт. Бул кайсы мезгил? Күз. Азаматтар, эми акыркы сүрөттү карагыла. Суу болуп жер бети аппак карга толчу эле. Өзөндөргө суу тоңгон. Бул кай кезде болчу эле? Кайсы мезгилде кар жайт? Кыш. Абдан туура таптыңар, азаматтар. Эми экинчи көнүгө көңүл бурабыз. Текстти окугула. Кана, текстти мен биринчи окуп берейин. Силер абдан кулак салып, кунт коюп уккула. Жыл мезгилдери. Жыл 4 мезгилге бөлүнөт. Алар күз, кыш, жаз жана жай. Ар бир мезгил өзүнчө кооз. Жаз келгенде жаратылыш өзгөрөт. Жер көгөрүп, алма бактар гүлдөйт. Жайында күн аябай ысыйт. Талаада иш кызыйт. Эс алуулар да башталат. Күз келгенде жер жемиштер бышат. Түшүм жыйналат. Жалбырактар саргаят. Кышында күн суук болот. Кар жаайт. Суулар тоңот. Жол тайгак болот. Балдар, текстти дагы бир жолу өз алдыңарча окуп чыккыла. Эми текст боюнча суроолорго жооп беребиз. Даярсыңарбы? Биринчи суроо. Бир жылда канча мезгил бар? Жазында жаратылышта кандай өзгөрүүлөр болот? Жайында аба ырайы кандай болот? Күзүндө эмнелер бышат жана жыйналат? Кыш кандай? Азаматтар, бул суроолорго жооп беребиз. Эң акырында 6-чы суроого, балдар, сага кайсы мезгил жагат? Жаккан мезгилдин сүрөтүн тартып, сүйлөп бергиле. 6-чы суроону, балдар, үйдө аткарабыз. Каалаган жаккан мезгилдин сүрөтүн тартып, ал жөнүндө 4 сүйлөм түзөбүз. Эми дептериңерди ачып, 3-чү көнүгүүнү жазабыз. Сөздөргө керектүү мүчөлөрдү улап жазгыла. Бул тапшырманы өз алдыңарча аткарасыңар. Биринчи тапшырманы мисал келтирип коелу. Кана, Кыргызстан. Кайсы мүчөнү улайбыз? Жайы жылуу, кышы салкын. Демек, ийлик жөндөмөсүнүн суроосун улайбыз. Кыргызстандын жайы жылуу, кышы салкын. Азаматтар, калганын өзүбүз бүтүрөбүз. Өз алдыбызча иштейбиз. Жаздыңарбы? Баарыңар иштеп бүттүңөрбү? Балдар, бүгүнкү сабакта биз эмнелерди билип алдык? Жыл мезгилдери тууралуу билдик. Жыл мезгилдеринде кандай өзгөрүүлөр болорун билип алдык. Азаматтар, анда эмесе үйгө тапшырма, жыл мезгилдери тууралуу табышмак жазып келесиңер. Каалаган жыл мезгилин сүрөтүн тартып, суроолорго жооп берип, сүйлөм түзүп бересиңер. Үйдө болгула, үй бүлөңөр менен бирге болгула, балдар. Бүгүнкү сабак силерге жактыбы? Анда бүгүнкү сабагыбыз аягына чыкты. Сак саламатта болгула.